Кош бойлуу болгон аял гепатит С менен ооруп калса кантип дарылайбыз дейт да. Албетте мен бул суроого жооп берем эгер силер $10.000 берсеңер. Гепатит Б менен ооруган адамга гепатит Бдан сактоочу вакцина сайып койсо эмне болот дейт да. Эмне болот? Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Биз бүгүн кайрадан гепатолог, инфекционист дарыгер Жомарт Сатыбалдиевдин кабылында коноктобуз. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум, амансыздарбы? Мурунку видеобузда дагы ушул гепатит оорубуз боюнча кенен маалымат бердиңиз эле. Бир топ жакшы пикирлер айтылды көрүүчүлөр тараптан. Жана бүгүн дагы ушул маалыматтарды кененирээк кылып, дагы да көбүрөөк ушул элдин маалыматтуулугун арттырасыз деген ишеничтемин. Алгачкы суроодон баштай берейин. Ушул прогноздойлучу жакынкы 10 жыл эмес, жада калса бир 20-30 жылда ушул гепатит С Б оорулары боюнча биздин элдин ушул ооруу ыктымалдуулугу кандай болот? Азаябы же тескерисинче көбөйөбү? Ушуларды айтып өтсөңүз. Бир жакшы, бир жаман прогноз бар. Биринчиси жакшысынан баштайын. Жакшысы жакынкы 30 жылда, 30-35-25 жылда Кыргызстанда гепатит Б менен ооругандар кескин азайып кетет. Өмүр ден соолук берсе көрөсүз муну сиз дагы. Эмне үчүн деген суроого жооп берип коеюн, Эмне үчүн? $500 берсеңиз айтып берем. Сизге Жакшылабай. ала келбептин акчаны. Эртең алып берсеңиз деле болот. Эгер акчаңыз жок болсо айына $100 которуп турсаңыз да болот. Эми жакшылап отурасыз. Муну элдерге акысыз эле айтып берейин. Эмне үчүн ушул 25-30 жылда Кыргызстанда гепатит Б деген кескин азаят? 3 себеби бар. Биринчи себеби 2000 жылдан баштап туулган балдардын баардыгына гепатит Бдан сактоочу вакцина алып жатат да. Эми алар 2000 жылы туулган бала 30 жылдан кийин дагы канчага, азыр канчага чыкты? Азыр 25-те. 30 жылдан кийин чоңойта чоңойт, туура? Демек, келечектеги муун гепатит Б менен оорубайт. Жакшы. Себеби вакцина алган. Эми гепатит Б менен оорубаганда деле азыр 40-50-60ка чыгып калган адам 30 жылдан кийин барбы жокпу? Экөөбүз бар болобуз, жок болобуз. Ал күмөн. Бизде 70 жаштан ашкандар аз. Демек, азыркы гепатит Б менен ооругандар деле, гепатит Б менен оорубаса деле, Кудай берген ырыскысын жеп ичип бир күнү өлөбүз, туурабы? Туура. Анан ошол нерсенен азаят. Эми эч ким дүйнөгө түркүп болбойт да. Анан эми ошол азыркы оорубагандардын арасында дагы сайрап жүрүп, тантык болуп жүрүп, экөөбүз папугай болуп, тоткуш болуп, карга болуп какылдап, сагызган болуп шакылдап, булбул болуп сайрап, вакцина ал деп өзүнө сайып жүрүп алдырып атпайбызбы? Демек, алар гепатит Б менен оорубайт. Ушул 3 эсептен улам гепатит Б менен ооругандар кескин азайып кетет. Ошого мен башка жумуш кыла берейинби? Эмне кийинкиси? Эми С боюнча прогноз жаман. Гепатит Блар кескин азайып да, Сылар көбөйүшү мүмкүн. Себеби дегенде гепатит Сдан сактоочу вакцина жок да бүгүнкү күндө. Келечекте кимдир бир ойлоп тапса жакшы, анан ойлоп таппаса Кыргызстанда гепатит Сылар көбөйө берет дагы. Б чегинип, анын ордун гепатит С ээлей баштайт. Эгер биз ушул инфекциялык контроль эрежелерин күчөтпөсөк, экономикалык финансылык абалыбыз жакшырбаса, анда бизде гепатит Сылар көбөйө берет. Ошондо кесимди алмаштырып айлап коеюн. Азырча тура турыңыз, бизге күчтүү гепатологдор керек. Макул Б боюнча бизде жакшы бир жакшы нерсени күтүп атат. Прогноз бар экен. Бирок С боюнча тике каршы тескерисинче болуп атат. Болушу мүмкүн. С боюнча эми бардык эле илимдер катары медицинада эле өнүгөт. Азыркы күндө жакшы бир нерселерге жетип атабыз. Ошол Сынын боюнча кандайдыр бир жетишкендиктер барбы? Эң сонун суроо бердиңиз. Гепатит Сны дарылоо боюнча аябай сонун илимий эмгектер бар, жетишкендиктер бар, далилдер бар медициналык. Мындан 30 жыл мурун гепатит Сны дарылай албай өлтүрүп алат болчук. Азыр өлбөйт. Себеби дегенде дарысы бар. Болгондо дагы мамлекеттен акысыз берет. Айыгат. Сонун. Ошо айыгып кеткен жаман болот, бизге клиент азайып кетет деп коймойбу? Тамаша. Сонун жаңылык. Эми бул көпчүлүккө стимул болот деген ишеничтебиз. Гепатит С менен эми кез келген адам оорушу мүмкүн. Айталы мисалы, кош бойлуу аял 2 ай болду, 4 ай болду. С менен ооруп калса эмне болот?
Аябай оорулуу точкабызга тийдиңиз да. Кош бойлуу аялдарды вируска каршы дары берип дарылоого болбойт. Алар кош бойлуулуктун аягына чейин төрөгөнгө чейин биз боорун абалын күзөтүп турабыз. Анан төрөгөндөн кийин боорун абалын дагы көрөбүз. Эгер салыштырмалуу жакшы болсо баласын эмизе берет. Анан баласы сүттөн чыккандан кийин биз вируска каршы дары берип дарылап алабыз. Кээ бирки биздин коллегаларыбыз шашылып кетет дагы, төрөшү менен эле баланы сүттөн чыгарып вируска каршы дары берип коет. Бул туура эмес. Эгер боорун абалы салыштырмалуу жакшы болсо, анда биз вируска каршы дары бербейбиз. Качан гана бала эне сүтүн толук эмип, баягы мусулманчылыктын мыйзамы боюнча дагы, адам укугу боюнча дагы ал сүт эмгенге укугу бар да. Анан эмип толук өзүнүн долясын алып бүткөн соң юридикалык медициналык жактан ал укуктуу да. Мен ушу жаш балдарга адвокат эле болуп алышым керек экен. Анан ошол толук эмип бүткөндөн кийин анан биз вируска каршы дарыны берип айыктырып алабыз. Кээде мындай болуп калат. Төрөгөндөн кийин боорун абалы өтө жаман болгондуктан баланы айла жок чырылдатып, сыздатып сүттөн чыгарып дарылашка туура келет. Аны мен сыяктуу только профессиональный врачтар гана айтып бере алат текшергенден кийин. Аны бул жерде узак сүйлөгөндүн кереги жок, анализдерин дагы бир көрүшүбүз керек да. Ошондон такталат экен да. Мисалы эми пациент дейли көрүндү, сы аныкталды. Анан айталы 1 ай иштеди, 2 ай иштеди, андан кийин токтотуп койчу болсо ушул дарыны эмне болот? Өзбектик болсо. Өз билемдик болуп профессор болуп кетсеби? Ошол жакшы эмес. Эгер өз билемдик кылып, шалаакылык кылып, баягы кыргызча айтканда түштүктүн тили менен ажы кызы кыла берсе, ошентип бир ичип бир таштап, анда ошол вирустар өлбөй турган болуп калуу коркунучу бар. Ошон үчүн кысма жерде жуп кысыш керек дагы, айтылгандай толук 12 жума ичиш керек. Мен мындай маалымат окуп калдым. Ушул мисалы сы менен ооруган адам эгер гепатит болгон болсо 12 жумага чейин ичет экен. Ал эми эгер сироз болуп кеткен болсо, мында 24 айга чейин, 24 жумага чейин ичет экен да. Кандай иче мындай сурашымда? Бул атайын илимий институттарда изилденген, далилденген, экөөбүздүн жүзөсү акылдуу адамдар бар да, ушулар изилдеп аткан. Ошолордун рекомендация сунуштарында айтылат, хронический гепатит Сда сироз жок болсо, сирозго жетип калбаса, алындай даражага жете элек болсо, 12 жума деле айыгат. Анан сироз болгондорду айыктыруу бир аз кыйынга тургандыктан, аны 24 жума ичиш керек деген ошолордун рекомендациясы бар. Эми экөөбүз олордон акылдуу эмеспиз, алардан тажрыйбалуу эмеспиз. Ошон үчүн ошолордун рекомендациясын аткарабыз. Бул боюнча бүткүл саламат сактоо уюмунун гепатологдору бар, Американская ассоциация гепатологов, Европейская ассоциация гепатологов, Канадская ассоциация гепатологов и гастроэнтерологов деген атайын илимпоздордун бир чогулуп калган жери бар да, ушуларды өмүр бою изилдеген. Эми ошо өзүм айтмакчы, экөөбүз алардан акылдуу эмеспиз, ошолордун айтканын аткарганыбыз туура болот. Элдер биздин айтканыбызды аткарыш керек. Ошондо андан да сонун болот дейм. Эми мына эки суроонун бири-бирине келип атат да. Биринчиси мисалы үчүн азыр гепатит С болсо, дарыланды дейли. Анан бул кайра кайталанып ооруп калбашы мүмкүн эмес, жугуп калбайбы деген суроо да. Анан экинчиси болсо, мисалы лечение бүттү, толук 24, мисалы 12 жума же болсо 24 жумадан кийин ошол дарыланууга дальше кандайдыр бир муктаждык болобу же жокпу? Жакшы суроо экен. Кайсы бир адамды ийгиликтүү гепатит Сдан дарылагандан кийин бир канча убакыттан соң кан куйдурса, операция болсо, тиш докторго барса, хиджама жасатса, же болбосо кан менен байланыштуу кандайдыр бир процедуралардан өтсө, кайрадан гепатит Сны жуктуруп албайт деген гарантияны биз бере албайбыз. Аны бир гана Аллах бериши мүмкүн, биз бере албайбыз. Кайрадан жуктуруп албайт деген гарантия берилбейт. Анан мындай болуп калат. Кээ бир адамдарды гепатит Сдан дарылаганда чындап эле башында ийгиликтүү дарыланат. 1975 биринчи урунушта эле айыгып кетет. Кээ бир адамдарга пешенесине тагдырына ошо жазылган болот. Кайрадан гепатит Сны жуктуруп алат, же болбосо вирустар толук өлбөй калып чыгып калгандар бар да. Аларда андан да күчтүүрөөк дарыны берүүгө туура келет. Андай учурлар болот. Азыр өтө сонун суроо бердиңиз, бул өтө маанилүү маалымат болчу. Демек өтө сонун жооп болду сиз тараптан. Туура жооп болду. Туура жоопту туура кабыл алып, кандай деген болсо ошондой бир аткарууга милдеттениш керек да адам. Туура түшүнгөн аракет кылыш керек. Эми Бга өтөйлү. Мисалы үчүн
ушул гепатит Бдан сактоочу вакцина бар экендиги маалым болду. Ушул жаштайынан эле ушул наристелер алып атат, чоңдор дагы алып атат. Ушулдан сактоочу вакцина менен толук эле камсыздандырылганбы? Канчалык деңгээлде ушул бизде жетиштүүбүз, мындайча айтканда, бардык адамдарга зарылчылыкка жараша. Мен кичине тарыхты айтып өтсөм, кичине тарыхты айтып өтөйүн. 2023-жылдын 9-январына чейин мамлекеттик поликлиникада акысыз берүү деген биздин түшүбүзгө да кирбейт болчу. Ага чейин частный клиника, жеке менчик медцентрлерде, медициналык борборлордо сайылчу акчага. Анан 2023 9-январынан баштап биздин бир катта агабыз бар да, аты ким экенин билесизби? Россия Федерациясы деген биздин агабыз бар. Ошол бизге башында мендеги маалымат боюнча 350 000 доза белекке берген. Анан кийин да бир канча доза белекке берди. Анан кийин эсимде жок. Анан кийин мамлекет өзүнүн капчыгынан сатып алып баштады. 2024-25 жылдары мамлекет өзү сатып алып камсыздап берип жатат. Өзүңүздөр жашаган жердеги поликлиникага барсаңыздар акысыз текшерип, акысыз сайып берет. Бирок силер гепатит Бдан сактоочу вакцина албагыла. Эгер ала турган болсоңор, гепатит Б менен оорубай каласыңар дагы, бизге клиент азайып кетиши мүмкүн. Долларыңыз азайып кетет. Буну эч кимге айткан, бул мамлекеттик гриф секретин сакташ керек. Тамаша. Албай эле коюңуз. Урматтуу мекендештер, бир туугандарыңызга айтың, тааныштарга айтыңыздар, гепатит Бга текшерилип вакцина алсын. Кимдер алыш керек экенин да айтып берем. Ким 2000-жылга чейин туулган болсо. Алыш керек, андан кийинкилер алып атат. 2000-ден баштап туулгандар баары алып атат. Мындай суроо да эми туура өтө жакшы нерсе экен. Ар бирибиз ала алышыбыз мүмкүн экендигин билдик. Бирок эми кээ бир адамдарга балким кереги жоктур. Ошол категориядагы адамдарды санап берсеңиз, кимдерге керек эмес? Мындай да, кимдерге сайууга болбойт, мүмкүн эмес десеңиз да туура болот. Мына гепатит Б менен ооруп калган адамдарга гепатит Бдан сактоочу вакцина сайганга болбойт. Анан гепатит Б менен ооруп айыгып кеткендерге да вакцина сайууга муктаждык жок. Себеби дегенде алар өмүрүнүн аягына чейин Аллах иммунитет берип коет да, вакцинага муктаж болушпайт. Ошон үчүн биз гепатит Бдан сактоочу вакцинаны ушул эки типтеги адамга саюунун кереги жок деп эсептейбиз. Бул менин пикирим эмес, бул илимий далилденген нерселер да. Анан кийин 2000-ден баштап туулган балдардын баардыгы эле гепатит Бдан сактоочу вакцина алган. Алардын деле ошо вакцина өмүрүнүн аягына чейин жетиштүү болот. Дагы бир сөз, гепатит С менен ооругандар гепатит Бдан сактоочу вакцина алса болобу дешет. Ооба, гепатит Бдага текшериш керек. Жок деп чыкса, гепатит С менен ооругандар деле гепатит Бдан сактоочу вакцина алса болот. Аябай өкүнүчтүүсү, мага пациенттер өтө көп даттанат. Менин колумда мүмкүн далилдерге чейин бар скриншот кылып алганмын WhatsApp-ыман. Көп даттанып келет, сизде гепатит С бар экен го, гепатит Бдан сактоочу вакцина сайганга болбойт деп мени кетирип жиберди деген ушундай көп даттануулар келет. Менде скриншот кылып алгам, далилдер бар. Мен эч нерсени асмандан алып сүйлөбөйм. Анан бул аябай өкүнүчтүү. Биздин коллегаларыбыздын арасында ушундай билбей туруп эле сүйлөй берген адамдардын баардыгы мени аябай өкүндүрөт. Бул пациенттер үчүн да трагедия, биз үчүн да, өлкөбүз үчүн да трагедия. Айтып кетерим, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, урматтуу коллегалар, эгер билбесеңиздер, билгендерден сүйлөсөңүздөр, мага окшогон тили бир карыштар зерикпей эле айтып беребиз. WhatsApp'тан кайрылыңыздар, жардам сурап. Мен Аллахка ант ичип айтам, сөз беремин. Мен убакыт бөлүп ушу айтып берем, эч качан оозумдун желин аяган эмесмин деп өзүм коллегаларыма. Өтө жакшы сөздөр болду, туура айтасыз. Эми негизи ар бир эле адам, айрыкча врачтар ушул илимге өзүнүн кесибин байытууга умтулуш керек да. Ооба, күн сайын дарыны ката кетирип коюшу мүмкүн. Бул болсо адам өлүмүнө себеп болуп калышы мүмкүн экен да. Азыр эми пациенттер ушундай да, баардык эле пациенттерде көпчүлүгү текшерет ар бир нерсени. Мисалы дарыны жазып берсең, побочный эффектисин окуп чыгат да. Ошо сизге мындай суроо да. Мен үчүн эле белгисиз азыр. Ушу гепатит Бдан сактоочу вакцина өзү гепатит Б вирусубу? Эми мындай да, гепатит Бдан сактоочу вакцинанын ичинде гепатит Б вирусу жок. Бирок ошол вирустун териси бар да, челик кабыгы бар. Анан ошону биздин иммунитет киргизгенде ошо вакцинаны, биздин иммунитет анын чыныгы гепатит Б экен деп ойлоп, ошо гепатит Б вирусуна каршы антителаларды чыгара баштайт да. Анан ал антителалар өмүрүнүн аягына чейин сакталып болот. Гепатит Б болгон адамдын идеси сайылып калса, стоматологко барганда, кан куйдурганда, операция болгондо анан гепатит Б жукпай калат.
Бул аябай жакшы вакцина. Ошондой. Бул ушул макул эми азыр кепилдик берип атасыз. Канча пайыз кепилдик бересиз ушул жук башына? Сайганда 99,99% гарантия кепилдик беребиз. Ким гепатит Б'дан сактоочу вакцинаны өз убагында толук схемасы менен алса, анда ал гепатит Б менен оорубайт дагы, анан бизге клиент азайып кетет. клиент болбоңуздар демекчи. Ооба, клиент болбоңуздар. Ошол мисалы гепатит Б менен ооруп калган адамдын кокустан ал деле патнеме врач деле билбей ушуну сайып койгон болсо эмне болот? Ооруган адамга. Эгер гепатит Б менен ооруган адамга байкабай, билбей же тажрыйбасыздык же билимсиздик кылып же анализдер туура эмес чыгып калып гепатит Б'дан сактоочу вакцина сайылса, асман үзүлүп жерге түшүп кетпейт. Эч нерсе болбойт. Бул жөн эле акчаны асманга сапыруу, каражатты жөн эле асманга учуруу. Эч нерсе болбойт, ден соолугуна эч кандай зыян келбейт. Вакцинанын максаты оорунун алдын алуу максатына сайылат да. Ал ооруп калгандан анан сайгандан эч кандай пайда жок. Бир гана ушу мамлекеттин накта пешене терге акчага сатып аткан акчасын жөн эле кумга сиңген суудай кылып эле жоготуу да бул. Кором. Этиятсыздыкта эми ошо коромжуга учуратат. Андай окуялар болгон, биздин мына Жалал Абаддын Базар Коргон районунда жакында болду, Нарында болду андай окуяларчы. Мага көп даттанып WhatsApp'тан жазышат, анан мен айтам, кыжалат болбогула, паника кылбагыла. Андан эч ким эч нерсе болуп калбайт. Просто нервтетип психовать эте берсеңиз, сиз вакцинадан эмес, психовать этип катуу нервтеткенде инфаркт миокард болуп калышыңыз. Так что психовать этпеңиз деп айтам да. Бейтаптарга эч кандай зыяны жок. Зыян тийбейт, зыян тийсе биз айтып чыгат элек. Эми мындай суроо да, эми жалпы эле билет деп ойлойм. Ушу вирустук гепатит бар, анын бир канча түрү бар, андан тышкары алкоголдон болгон, жана токсический гепатит дегендер бар. Ушулардын ичинен эң дарылоо ушунчалык татаалдар кайсылар? Бул маалымат өтө кымбат турат да. $1000 берсеңиз, $1000 берсеңиз айтып берем. Тамаша, мен элдерге муну акысыз эле айтып берем. Мурун 5500 адамга акысыз консультация бергем, мунусун деле акысыз айтып берейин. Ошо аутоиммунный гепатит дарылаган мүмкүн аябай татаал, кыйын. Анан гепатит дельта дегенди дарылоо. Бир аз татаалыраак да, бирок түшкүндүккө түшпөш керек. Буюрса жакынкы арада жаңы препараттар дагы чыгат, ийгиликтүү дарылаган. Азыркыдан 100 эсе, 1000 эсе жакшыраак дарылаган препараттар чыгат. Себеби мына биздин кошуна Кытай жана башка мамлекеттер ушу адамдардын үстүндө тажрыйба жүргүзүп көргөндө өтө чоң ийгиликке жетишкендиктерин айтып чыгышууда бүгүнкү күндө. Ошо акыркы сыноо этабы бүтүшү менен жаңылыктар чыкса, хороздон мурун биринчи туруп мен айтам деп чыгып. Бул азыр мисалы мен сизге $1000 бербегеним менен мисалы миңдеген адамдар бул видеону көрүп сизге толтура сооптор болот да, бул нерсе сизге. Ошондой деп ойлойм мен да. Жанагы бумеранг деген жагы барбы жашоонун? Ушул жакшылык кааласаң жакшылык кайтат, жамандык кааласаң жамандык кайтат дейт. Адам жакшы нерсе ниети түз боло бериш керек. Мен баягы тамашалашып айтпайм, бизге клиент азайып кетет депчи. Ошол тамаша илайым эле ишке ашсын. Мен башка эле жумуш кылып калайм. Мен бир эмес 3 дипломум бар. Башка деле жумушум менен Аллах өмүрдөн соолук берсе, ошо кыла беребиз. Главный жалпак коркуу болгондон сактасын. Туура айтасыз. Ушул орунда мурунку видеобузда дагы берген элем бул суроону дагы бир этим кайталаган сайын баягы укпагандар болуп калышы мүмкүн. Ушул жировой гепатоз жөнүндө сурагым келип атат да. Ушунун бир канчалык деңгээлде кооптуу, анан эгер ошол диагноз бар болсо, бейгам эле жүрөт да көпчүлүк. Кандай кылып бир дарыланууга аракет кылыш керек? Аялдардын ар төртөөсүнүн бирөөсү, эркектердин болсо ар экөөсүнүн бирөөсүндө мүмкүн жировой гепатоз деген оору аябай көп кездешет бизге кайрылгандардын арасында. Биринчи кезекте туура тамактаныш керек, көп кыймылдаш керек, анан үчүнчүсү дары дармек. Ошондо акырындык менен майды кетирсе болот, акырындык менен. Анан кээ бир ооруларда жировой гепатоз эч качан кетпейт. Мисалы үчүн сахарный диабетте жировой гепатоз миллион жолу дарыласаң да эч жака кетпейт. Азайышы мүмкүн, бирок жок болуп кетпейт да, бирок бул үмүтсүздүккө түшкөнгө негиз боло албайт. Жировой гепатоздан эч ким өлүп калбайт, эгер ага ошол өз убагында көңүл бурса, туура тамактанса, таза абада көп кыймылдап, көп сейилдесе, ошол баягы кээ бирки дарылар бар өзүн иче турган. Ошол дарыларды ичсе, анан акырындык менен азайып ордуна келип калат. Акырындап ушул жеке суроолорго дагы өтөлү. Кайра мүмкүнчүлүк берилип калса, бир ушул ординатурага келип калсаңыз, кайра ушул гепатолог кесибин тандай белеңиз же тандабайт белеңиз?
Эгер азыр убакытты 12 жыл аркага кайтаруу мүмкүнчүлүгү болсо, мен медицина тармагына такыр келбейт элем. 11 классты бүткөндөн кийин мен башка тармакка кетмек элем да. Бул тармакты гепатолог турсун медицина тармагына 100 километрда жакын жолу эмес. Ошондой. Доллар аз дебейсиз. Эме тамаша албетте. Азыр эми мына биздин ушу өлкөдө деп коелу, саламаттык сактоо тармагы боюнча бизде кандай бир башка өлкөлөргө караганда артыкчылыктары бар же тескерисинче кандай кемчиликтери бар? Ушул суроону бергим келип турат. Саламаттык сактоо тармагында биз эки багытты карашыбыз керек да. Биринчиси, саламаттык сактоо министрлигинде канчалык жөндөмү бар, дарамети бар. Элдин саламаттыгын сактоого, коргоого. Экинчиси болсо элдин өзүнүн билим деңгээли, дүйнө таанымы, өзүнүн ден соолугуна карата болгон мамилеси кандай деген эки багытты жооп бериш керек да. Мен ушу экинчи багыттан баштасам, эң эле бир оорулуу точка ушул да биздин чекит. Мен эмне үчүн мен кайрадан медицинага келбейм деп айтып атам. Ошону айтыңызчы. Эмне үчүн мен кайра медицинага келбейм деп айтып атам? Себеби дегенде мен иштегениме 12 жыл болду. Буюрса бул албетте көп тажрыйба эмес, бирок аз дагы эмес. Бул жетиштүү тажрыйба. Мен адамдар менен өтө көптөгөн адамдар менен сүйлөшөм. Күнүгө 30-35 адамды болбоду, жөн эле мурдумду чукуп бош отуруп калдым дегенде консультация кыламын. Анан ошол адамдардын көпчүлүгү, бардыгы дебейм, көпчүлүгү өзүнүн ден соолугун 35-чи же 36-чы планга коюп коет да. Биринчи планда эмес. Демек дүйнө тааным деген өтө аркада калып кеткен да. Эми чындык ушундай, жагабы, жакпайбы, чындык ушундай. Ширин сөздөрдү сүйлөп силерди алдап кое албаймын, капа болбогула, алдын ала кечирим сурайм катып айтып койсом. Себеби менин колумда мүмкүн далилдер бар, статистика бар. Эмнегедир адамдар той аштан акчаны аябайт, өлүм житимден акчаны аябайт, жана башка өзүнүн машинасынан акчаны аябайт. Оңдош керек болсо срочно оңдойт, бирок эмнегедир өзүнүн ден соолугу баа жеткис байлык экенин сөздө айтканы менен амалда кылбайт. Көпчүлүгү, мен бардыгы дебейм. Ошон үчүн адамдардын дүйнө таанымы аябай начар абалда болгон үчүн мен алардын дүйнө таанымын көтөрөм деп катуу чарчап атам да. Ушунчалык катуу энергия күчүм көп кетип атат. Эмне үчүн мен бул тармакка келмек эмесмин? Мен бул тармакка келбегенде IT же архитектурага кетмекмин. Себеби дегенде адамдар IT технологиядан, архитектурадан эмнегедир тапкан акчасын аябайт экен да. Кандай проект чийпер десең дагы, баягы чийпер десе чийпере берет экенсиң, акчасын төлөй берет экен да. IT тармагына дагы аба суудай керек экен. Мен эгер 12 жыл аркага кайтарганда, мен IT тармагына же архитектурага кетмекмин. Эмне үчүн медицинага кайра келбестим? Себеби ушул. Себеби калктын дүйнө таанымы өтө аркада жана начар абалда. Эми биринчисине жооп берсек, биздин медицина тармагы Кудайга шүгүр эле кимдир бирөөдөн өтө алдыдабыз, кимдир бирөөдөн болсо өтө аркадабыз. Бул салыштырмалуу чындык. Мисалы үчүн биз кээ бир Африка мамлекеттеринен, же болбосо Средняя Азия деп коет, Борбордук Азиядагы мамлекеттерден медицинанын кээ бир тармактары алдыда, кээ бир тармактары болсо аркада, кээ бир тармактар болсо өлүп жатат деп айтсак болот. Мисалы үчүн биздин профилактика деген тармак мен 5 деген баа кое албаймын. Көптөгөн оорулардын алдын алуу боюнча бизде жакшы иштер жүргүзүлүп атат деген баа бере албайм. Кээ бир ооруларды алдын алышпай, действительно жакшы иштер жүргүзүлүп атат. Калган оорулардын алдын алуу боюнча, дарылоо боюнча, илимий жетишкендиктер боюнча Европаны кууп жеттик, Американы кууп жеттик, Израилди кууп жеттик, Германияны кууп жеттик десем, анда менин аппендиден айырмасы жок болуп калат да. Антип айта албайм. Бирок абалыбыз өтө начар дагы эмес да. Эгер дүйнөдө 150 мамлекет бар деп эсептесек, биз менин шкалам боюнча, мен айтышым боюнча бир 110-чу орунда турабыз да. Медицина жакшы экен да, деле жакшы. 150 болсок, 110 болсок өтө жакшы. Жок, мен 150 мамлекет бар болсо, эгер мен деп сүйлөй ала турган. Мен 150-те эң күчтүүсү деп эсептейм. Ой, 150 болсо 110-чу орунда турабыз. Анда өтө начар. Кудай, бул эмне деген нерсе? Бул менин прогнозум боюнча, эсептегим боюнча. Анан бул дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмундагы атайын статистикасы бар. Ошону карасак деле биз ошо 90дан кийинки 110 менен 90 аралыгы, 115тен ылдый эмес.
демек өтө начар экенбиз тилекке каршы. Өтө начар эмеспиз го, бирок өтө жакшы дагы эмеспиз. Эми орто ченден ылыйракпыз да. Ошондой Экенбиз. Мейли эми мамлекет өнүккөн сайын медицина деген дагы өнүгөт деген үмүттөбүз. Анан ушул орунда эми акыркы сөз катары сиздин жыйынтыгыңыз менен аяктайлы. Ушул эми баары бир антиш керек, мынтиш керек деп айтсак боло берет ден соолукту жакшылоо боюнча. Бирок сизден ар бир адам жасай алышы мүмкүн болгон ушул ден соолукту өз алдынча жакшыртууга себеп боло турган бир 3-4 сунушуңузду бөлүшө кетиңчи. Ар ким өзүнүн тармагында сүйлөсө туура болот, ар нерсени айта бербей диван эксперт болуп. Ошон үчүн мен өзүмдүн тармагында гана сүйлөйүн. Силерге эки нерсени айтам. Биринчиси, могул мээ адамга эмне үчүн берилген? Эмне үчүн берилген? Ушу иштетсин деп берилген да. Мээбизди иштетели анан айым туугандар. Ден соолук бул баа жеткис байлык. Мен жалдырайынбы, какшайынбы, бутуңарды өбөмбү, жыгып жатып алсам деле өзүңөрдүн мээңер иштебесе кыйын. Айтып коюш биздин милдет. Ошо мээни иштетели дагы, айтканды аткарайлы. Куранда да жазылган. Мен кыргызчасын окуганмын. Эй Мухаммед айтчы, билген менен билбеген тең болобу дейт. Ай билбегендер билгенин айтканын кыгыла каалайындар. Биз тынбай какшап айтып атабыз, асмандагы сөздү айтпайбыз. Ошон үчүн бизге окшогон врачтардын сөзүн угуңуздар. Бул биринчиси. Экинчиси, мен эми өзүм адистигим гепатология болгон үчүн боор ооруларынан гепатит A'ны жана гепатит Б'нын алдын алса болот. Гепатит А менен жаш балдар ооруйт, гепатит Б менен чоңдордун арасында аябай көп кездешет. Ошо гепатит Б'дан сактоочу вакцинаны мамлекет акысыз алып келип койду. Кампада паңдап чирип кетпесин, жөн эле жатат. Алгандар болсо аз. Какшап атсак дагы албай атасыңар. Гепатит Б'дан сактоочу вакцина 100% коопсуз жана 100% эффективдүү. Андан коркпоңуздар. Гепатит Б'дан сактоочу вакцинаны алып эч ким эч нерсе болуп калган эмес. Ошон үчүн гепатит Б'дан сактоочу вакцина агыла, оорубагыла. Биз ушу гепатит Б деген оору Кыргызстанда жоголуп эле кетсин, илайым эч ким оорубасын. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Пока.